Кыргызымдын желегин өрттөп, башка түшүнүксүз желекти илип кеткен шулуңдар кармалып жазасын алууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгө. Ушул видеоролик ушундай адамдарга, ушундай желектерди илебиз деп даярданып жаткан адамдарга бул видеоролик жетип баруу үчүн видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкек Манас аэропорту жолундагы жүрөгүшүн алган жол кырсыгы видеого түшүп калган. Каргаша 3-июнда саат 17:00 чамасында болгон. Жол милициясы Зелдин айдоочусу рулга ээ боло албай каршы тилкеге чыгып, Volkswagen Golf үлгүсүндөгү унаанын сүзгөнүн билдирген. Жеңил унаанын айдоочусу жеринде каза болуп, жүргүнчүсү ооруканага жеткирилген. Оштон Мончодо жарылуу болуп 7 адам жабыркады. Бүгүн Ош шаарынын Кокумбей көчөсүндө жайгашкан Байкөл Мончосунун суу казаны жарылып, өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Тилси жол саат 14:56 толук өчүрүлгөн. Кырсыкта 7 адам жабыркап, тез жардам кызматы менен ооруканага жеткирилди. Бүтүн Кыргызстан депутат Айгүл Айдарованы фракциядан чыгарды. Жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясы депутат Айгүл Айдарованы фракциядан чыгарды. Мындай чечим Бүтүн Кыргызстандын 30-майдагы отурумунда кабыл алынганын фракциянын лидери Исхак Масалиев билдиргенин Азаттык жазды. Айгүл Айдарова эмгек тартибин бузган үчүн жана анын пикири фракциянын жалпы саясатына дал келбегендиктен фракциядан чыгардык. Себеби ал фракциянын көптөгөн жыйналыштарына катышкан эмес. Мыйзамда депутат фракциянын жыйынына катыша албаса, кагаз түрүндө фракция лидерине кабар берүүгө милдеттүү деп жазылып турат деген Масалиев. Беле кетсек, Айгүл Айдарова 2022-жылы январь айында диплом чырынан улам мандатынан ажыраган Орозайым Нарматованын ордуна келген. Сиз тагалардын документ текшергенинен тажадыңызбы? Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, бардык документтерди бат жана таза жасап беребиз. Регистрация 3 айга, продление 3 айга, 9 айга. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, перевод паспорт, полис, взрослый жана башка жумушка керектүү кагаз иштерин баарын жасап беребиз. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp бар. +7 991 173 11 39. Күн көндөрүп билинет азыр. Мына адам сүрөткө тартып видео. Мен 2005-жыл 26-мартта туулганмын. Желекти илиш өзү кыш мезгилинден бери ойлоп жүрөм. Сузакта желекти өрттөп, Акмата илүүгө шектелип, 16 жана 19 жаштагы кыздар кармалды. Сузакта тууну өрттөп, Акмата илип кеткен окуя боюнча 6 киши кармалды. 5-июнда УКМК Жалал Абад облусунун Сузак районунда телефондорго сигнал таратуучу Мамыдагы жана 2 мектептин имаратындагы мамлекеттик тууну өрттөп, ордуна арабча жазуусу бар Акматаны илип кеткен деп чек саналгандар менен анын уюштуруучулары кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 30-майга караган түнү Сузактын Бегабад айылында желекти өрттөгөн деп шектелген 16 жана 19 жаштагы кыздар кармалды. Алар Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү. Бул окуяга байланыштуу 19 жаштагы кыздын апасы байкеси жана экстремисттик адабияттарды жайылткан деген айып менен дагы 2 адам кармалды. Ошентип бул иш боюнча 6 киши кармалып, Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна мүчө болгон жана мамлекеттик символду жок кылган деген шек менен камакка алынды. Тергөө иштери жүрүп жатат. Мен 2005-жыл 26-мартта туулганмын. Желекти илиш өзү кыш мезгилинден бери ойлоп жүрөм. Хизбутлар ошо чет давлатларда митинг кылышканда ушу байрогларды көтөрүп чыгышат. Ошондон көрө мен ушу фикирди алдым. Уна ушу Нурсулуу деген кыз менен чыктык. Ал Нурсулуу ким, сенин окуучуңбу? Окуучум. 30-май күнү түндө саат 2-де чыктык. Ошо Шамшиев мектебине, Атабековге, айыл өкмөткө, яғни антеннага келдик. Кийин ал өзү акча топтоп материалдарды алды, даярдады, өзү жазып баштады, мага ушул жөнүндө билдирди. Кыргыз мектепке, Шамшиев мектебине барып биринчи, мага сен кыргыз мектепке чыгасың, мен өзбек мектепке чыгамын деди. Чыгып, байракты алып, ордуна берки байракты илдик. Работает. Ne olur? Ne?
Hey, çat. Çattır.